Коронавируска каршы республикалык чам штабтын бүгүнкү 30 апрелдеги маалыматына караганда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап көз жумду. Вирустан көз жумгандар Бишкекте, Чүйдө жана Ысык көлдө катталды. Муну менен коронавирустан каза тапкан адамдардын саны 1604 адамга жетти. Акыркы суткада 331 кишиден вирус жаңы аныкталды. Көбү Бишкекте катталган. Өлкөдө бул оору жуктургандардын жалпы саны 95275 адамга жетти. Бир күндө 268 бейтап айыгып чыкты. Учурда 1477 бейтап стационарда дарыланып жатат. Алардын ичинен 76 бейтаптын абалы оор деп бааланууда. Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта кече 29 апрелде Кыргызстандын чегара кызматынын 3 жоокери мерт болду. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан кабарлашты. Каза болгон аскерлердин бири 30 жаштагы Эсентур Кубанычбек уулу экендиги белгилүү болду. Анын сөөгү Нарын облусунун Ат Баш районунда эртең 1 майда жерге берилери кабарланды. Ошондой эле кагылышта 20 аскер кызматкери жарадар болду. Экөөнүн абалы оор деп бааланууда. Соңку маалыматка караганда Баткен жана Лейлек райондорундагы атышууда Кыргыз тараптан 134 адам жарат алды. Алардын 13-ü каза болгон. Жарат алгандардын 25-и травматология жана ортопедия борборуна, улуттук госпиталга жана улуттук хирургия борборуна жаткырылган. Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат бере элек. Жергиликтүү журналисттер 90 адам жарат алып, 10-у каза болгондугун билдирүүдө. Баткен облусунун Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Көк Таш айылындагы чегара маселеси боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чыр-чатак катталган. Баткен облусунун Аксай, Самаркандек жана Ак Татыр айыл аймактарына өзгөчө абал киргизилип, жергиликтүү тургундар коопсуз жайга көчүрүлгөн. Аларга ысык тамак аш берүү жана биринчи керектелүүчү каражаттар уюштурулган. Баткен облусунун Аксай, Кызыл Жол жана Кебет айылдарынын тургундары коопсуз жайга чыгарылды. Аларды көчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10дон ашуун техникасын, 150дөн ашуун кызматкери тартылды. Баткен районунун Көктерек айылындагы 17 үй толугу менен өрттөлгөн. Ошондой эле Лейлек районундагы Саада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка айылдарындагы үйлөр жана май куюучу бекеттер өрттөлгөн. Баткен облусунун Лейлек району боюнча Кулуңду айылында 2, Максат айылында 10 үй, ошондой эле 1 мектеп өрттөлгөн. Ал эми Баткен району боюнча 9 үй, 10 май куюучу жай, 2 тойкана, 8 дүкөн, 1 казино, 1 чегара тозоту. Аксай айылында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрттөн куткаруу бөлүмүнүн имараты өрттөлгөн.